Assalamu alaikum, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көрүүгө абдан кубанычтамын. Анан мамлекеттик карыз боюнча көп сөздөр айтылып жатат ар кандай. Кээ мындай хайп кармаган десек болобу, мамлекеттик карыз аябай өстү деп жатышат. Анан ушул нерсеге экономист катарына кирип туруп көргүм келди. Эмне болуп атат, кандай болуп атат. Эми биз өзүбүз көрүп атабыз, сезилип атабыз күндө эле. Бул биздин тамагыбыз да, экономисттер. Бирок кичине тактап коеюн дедим. Балким менин көрүүчүлөрүмө кызык болуп калабы бул нерсе. Негизи ошол мамлекеттик карыз бүгүнкү күнү 8,94 миллиард доллар болду. Азыркы доллардын курсу менен жана ошол жалпы сомдун көлөмү менен. Ошол жерден мисалы үчүн жалпы 9 миллиардка жакын болсо карыз, ошол сырткы мамлекеттик карыз бизде 5,34 миллиард доллар болуп жатат. Ички карыз болсо 40, бул сырткы карыз 60%, ички карыз 40%. Ички карыз чоңойду, мурун аз эле болчу, жарым миллиард доллардай. Азыр болсо ошол 3,6 миллиард доллар болуп калды. Жалпы карыз, мамлекеттик карыз жалпы ичкидин продукциясыбызга биз Кыргызстан жараткан акчанын көлөмүнө эсептегенде анын көлөмүнүн 37% түздү. Менин жеке баамдоом боюнча бул деген коопсуз деңгээл. Бүткүл дүйнөдөгү ушундай мамлекеттер ушундай деңгээлге жеткирсе, карызын бул деген коопсуз деңгээл деп эсептелинет да. Ички карыз абдан өстү деп айтсак жаңылышпайбыз. Ички карыз өсүүдө. Ички карыз 99% облигациялардан турат. Мамлекеттик облигация деген эмне? Бул деген мамлекет ушундай карыз баалуу кагаздарын чыгарат. Жана ошол баалуу кагаздар ички жарандарга сатылат. Банктарга сатылат, мисалы үчүн, же болбосо кайсы бир Минфинге сатылышы мүмкүн, Улуттук банкка сатылышы мүмкүн, же болбосо жеке инвесторлорго сатылышы мүмкүн да. Башка өлкөлөрдүн өкүлчүлүктөрү дагы ошол облигацияларды алат, бирок көбүнчө ошол мамлекеттик облигацияларды ички оюнчулар алышат. Анын ичинде 1% ушул векселдер, ал да ошо мамлекеттик карызды жеке мындай чакан адамдардын астындагы карыз катары жазылат да, сатып алышат. Бул облигациялар негизи узак убакытка барат. 3 жылдык болот, 5 жылдык болот, 10 жылдык облигация да чыгышы мүмкүн да. Ушундай узак убакытта ал карызга төлөнөт. Сырткы карыздын кескин бөлүгүн баягы эле Кытай Эксим банкы, анын 1,5 миллиард доллар да карызбыз. Ал карыздын кескин бөлүгү мурунку жылдар болгон, 20-жылдарга чейин болгон. Акыркы жылдары байкасак, мен өзүм да көз салып жүрдүм. Ошол кытайлык кредиттерди азыраак алып калдык, же болбосо албай деле калдык да, мындай байкаганда. Демек, биздин мамлекетте ошол каржылык институттар Кытайдан кредитти алганга абайлап жатышат да. Бул туура нерсе го деп эсептейм, жалпысынан туура көрөм да. Анткени эң көп ошол карыз ичибизден алып атабыз, сырттан албай эле атабыз. Сырткы карыздын 28% ошол эле Кытайда, эң чоң биздин кредиторубуз Кытай деп эсептелинет. Ошол Кытайдын келишиминде эки аябай кооптуу нерсе бар. Биринчи кооптуу нерсе бул деген Кытай мамлекеттердин суверендик укугунан, эгерде карызды бербей койсоң, мамлекеттин кайсы бир активтери керек болсо жерин дагы ошол карызды жапканга алганга даяр Кытай. Ал нерсе жазылган да ошол келишимде. Ал келишим мурда түзүлгөн да, ошол менин байкашым боюнча ошол 20-жылдарга чейин түзүлгөн, 2020-жылдарга чейин. Ошол эле жерде эгерде карызды эртерээк төгүп алсаң, анда ошондой эле көлөмдөгү ошо бүт жылдагы топтоло турган пайызды кошо төлөйт экенсиң. Бул эмнени билдирет? Эгерде биз ушул карызды тез жаап салсак, азыр мисалы үчүн 1,5 миллиард доллар бере калып эле мынакей карыз жабылды деп кете албайбыз. Анын үстүнө ошол 2 же 2,5 миллиард доллар беришибиз керек экен. Ошондо алар рахмат, карыз жабылды дейт экен да. Анткени келишимде ушундай шарттар коюлган. Албетте бул келишимге кол койгондорго чоң суроо, бирок кол коюлду. Эми биз ошого досрочно мындай мөөнөткө чейин жаап салсак ал карызды, үстүндөн ашыкча төлөп калабыз. Ошол эле пайызды, анан кошумча дагы штрафтар бар да, айыппулдар бар ичинде. Карыздар ошол 60%га жакын, 62%. Бул деген эл аралык каржы институттар, анын ичинде Дүйнөлүк банк, анын ичинде Кыргыз-Жапан мындай кызматташуу агенттиги же эл аралык кызматташуу агенттиги Жапандыкы, ошол жерде Азиялык өнүктүрүү банкы жана Европалык өнүктүрүү жана кайра куруу банкы жана башка ошондой эл аралык уюмдар да. Алардын кредиттери льготный деп эсептесек болот. 0,5%, 2,5%, 3%, орточо алганда 3-4% менен берген, узак мөөнөттөргө берген кер кредиттерди. Аларда да ушундай кээ бир ошол келишимдерде эртеге төлөгөнгө айыппулдар да бар, албетте. Кээ бир келишимдерди эрте жаап салса болот. Көбүнчө ошол кредиттер бизге келгени мурунтан эле кол коюлган. Көбүнө алар бизге келгени жарымы же кайсы бир бөлүгү грант менен келген, кайсы бир бөлүгү
кредит менен келген да. Ошон үчүн биздикилер биздин мурунку өкмөттөр ушуга азгырылып грант ала калабыз, бул сонун шарт деп ушундай келишимдер түзгөн. Ал эми кайсы бир бөлүгү кредит болуп мамлекетибизге үйлөп элгер. 25 жылы кыргыз мамлекетибиз алгачкы тарыхында ушундай сырткы бондторду жайгаштырды. Суверендик евро бондторду, евро облигацияларды жайгаштырды 700 миллион долларга, ушундай көлөмдө. Алардын узактыгы 5 жыл. 5 жылдын ичинде аларды алган, ошо сатып алган мамлекеттер болобу, жеке кишилер болобу, анан 7,75% жылдык мындай интерес деп коебу, баягы үстөк процент, үстөк пайыз. Ошончо киреше алышат да, аны биздин мамлекетибиз төлөйт. Бирок бул түзмө-түз мындай мамлекеттик карыз деп эсептесек да болот, эсептебесек да болот. Ким гана аны сатып албасын. Бул деген облигация да, бул деген сөзсүз жабылуучу нерсе. Кредитке окшош, 7% кредитке окшош мамлекет үчүн. Бирок облигациянын жакшы жери, мисалы үчүн, мамлекет ал облигацияны төлөбөй койсо эл аралык сот болот, штраф болот, бир нерселер ушундай болот. Бирок мисалы үчүн башка ошо Кытай эле мамлекетиндей бизди суверендик укуктан ажыратпайт да ошол облигациялар. Биз деген реструктуризация боюнча ошол облигацияны сатып алган кишилер менен сүйлөшө алабыз, сөзгө келише алабыз да. Анчалык катуу кетпей, согуш же жерди тартып алуу деген нерселер жок болот да ошол нерседе. Эң мындай мен байкаганым, Кытайдан алган карыздарды азайтты биздин мамлекет, акыркы жылдары албай жатат. Инвестициялар тартып атат, алып атат. Гранттарды алып атат. Гранттар менен кошо кичинекей мындай кредиттер болушу мүмкүн, бирок алардын көлөмүн байкаган жокмун. Жалпысынан байкаган боюнча кредиттерди албаганга аракет кылып атат биздин министрлер кабинетибиз да. Хайп көтөргөн блогерлер тескерисинче айтты эле да, кичине окшобой калып атат да. Мамлекеттик карыз өсүп атат. Анткени үстөк пайызда топтолот, жыйналат. Андан сырткары дагы ошо мамлекеттик карыздар ички инвесторлордон, ички байлардан мамлекет алып атат. Акыркы жылы 3 миллиард долларды ички байлардан алды. Ошо менен карыз өстү. Бирок ошо менен бирге экономика да өстү, тез өстү. 11,4% чейин өсүп атты, 9% чейин өсүп атты. Жана азырда өсүш темпи жакшы да, мындай канааттандырылуучу. Кымбатчылык болот, бирок мамлекет казсе да өсүп өнүгүп атат, ушуну билдирет бул нерсе. Сырткы карызды тейлөө дагы бул өзүнчө жүк. Мисалы үчүн ошол биринчи айларда, ошол январь, февраль айларында 2026 жылы ошол карыздар жабыш үчүн кеткен 11,14 миллиард сом. Же болбосо ошол кездеги доллардын курсу менен карасак, бул деген 126,9 миллион доллар кетти да, ошо сырткы карыздар жапканга. Жыл сайын жалпы мындай санап келгенде 400-500 миллион долларга чейин кетип калат сырткы карыздарды тейлегенге. Жыл сайын ушунча жарым миллиардтан төлөп турабыз да сырткы карызды жапканга. Анан ошондо суроо туулат. Биз тазбызбы же башкалар да тазбы деген, башка мамлекеттерди да карап көрбөйлүбү? Эл аралык мындай деңгээлде кандай өзүбүздү бааласак болот? Кошуналарды карасак, ошол шериктеш өлкөлөрдүн уюмун карасак, СНГ деген. Эң чоң карыз Армения алыптыр. Анын сырткы карызы ички дүн продукциясына караганда 50-54% болуп кетти да. Бул эң бийик деп аталат шериктеш ошо мамлекеттердин арасында. Андан кийин Молдова. Анын ички дүн продукциясына 42%. Кыргызстанда эле да, мындай айтканда. Кыргызстан биздики 37,8, Молдовадан ылдыйраак, ошо 40-ка жете элекпиз. Өзбекстанда болсо 32%. Казакстанда болсо 27-28%. Бирок ошол менен Казакстан 175 миллиард доллар карыз. Бирок ички дүн продукциясына караганда бул 28% болуп калат. Андан кийин Беларусь, аныкы 40%. Андан кийин Тажикстан, аныкы 27% ички дүн продукциясына. Бизден да ылдый карыз бир топ, бирок бизден ылдый болуп атат да. Анан Азербайжандыкы 20% ички дүн продукциясына карыз. Андан кийинки Орусиянын ошол ички дүн продукциясына болгон сырттан алган карыздары 19-16-19% да. Ошентип, мисалы үчүн бир теория бар. Путин 2013 жылдары Мюнхендик сөзүнүн айтаарынын астында ошол сырткы карыздарды жаап салган, нефть аябай кымбат болгон. Ошол кезде ошо баррель үчүн бир топ эле көтөрүлүп кеткен да. Мисалы үчүн азыр баррель үчүн 70-100 долларга жетип атат. Ошол кезде өтө бийик чыгып кеткен да. Ошо 140 долларга чейин чыгып кеткен нефттин баасы. 200 долларга чейин да чыгып кеткен күндөр болгон. Анан ошондой кымбат нефттин баасы менен болгондо дүйнөдө Орусия тез-тез сырткы карыздарын жаап салган Путин кезинде. Бирок албетте эл аралык институттар Орусиядан штраф өндүргөн, айып пулду. Ошон үчүн Орусия ашыгыраак төлөп калган.
Анан аябай ушул ызаланган да, Орусиянын институттары айткан, өтө көп алдыңар бизден деп, акчаны, кошумча акчаны аябай мындай кабала деп, мындай түрмөгө отургузгандай кылдыңар деп евро институттарга айтышкан, нараазычылыгын. Анан кийин дагы ошол Каддафи, Саддам Хусейн баары ошо эске алып туруп Мюнхендик сөз сүйлөгөн Путин. Ошондо Мюнхендик сөзүндө өзүнө батыш дүйнөсүнө мурун биз НАТОго суранганбыз дейт, мурун ушул бүт эл аралык мейкиндикти өзүбүздүн ордубузду ээлеп, сый урмат менен жашайбыз дегенбиз. Силер бизди кабыл албай койдуңар, анда силер биздин душмансыңар деп жарыялаган да, ошол нерсе болгон. Эң кызыктуусу ушул шериктеш мамлекеттердин ичинде Түркмөнстандын сырткы ошо ички дүң продукциясы болгон карызы 4% да. Бул деген абдан укмуш көрсөткүч. Бирок албетте бул деген дагы эмнени билдирет? Институциялык эл аралык инвестициялар жай кирет дегенди билдирет. Жаңы технологияларда жай кирет дегенди билдириши ыктымал да. Ошон үчүн балким Түркмөнстандын ичинде экономикасы кичине кыйынчылыктарды сезгиси мүмкүн да. Бирок мындай кагаз менен караганда сонун көрүнөт. Ошо менен бирге биздин мамлекетте резервдер да көп, аябай. Резервдер, мисалы үчүн, эл аралык резервдер кескин өстү, рекорд болду мындан айтканда. Январь айына 26-жылы биздин резервдер жалпысынан 10,18 миллиард долларга чейин өстү. Бул улуттук банкта сакталат ушул резервдер, жана финанс министрлиги да ушул резервдерди карайт. Апрель айында 2026-жылы ошол 8,64 миллиард болуп аткан. Эмнеге резервдер тез эле 2 миллиард долларга өсүп кетти? 42 тоннага чейин алтындын резервдери өскөн, кумтөрдөн алынган алтын көбү өлкөнүн ичинде калып атат, жана улуттук банк кыргыз алтынын улуттук банкка сатып атат, ошондо резервдер топтоп атат. Бул бир, экинчиден ошондой нерсе болуп кеткени, бул деген Трамп деген Иранга кол салды. Иранга кол салгандан кийин алтындын баасы кескин кымбаттап кетти дүйнө жүзүндө. Ошондо алтын баасы ошол $5,400 болуп кетти 13 грамм үчүн. Дал ошол нерсе биздин мамлекетке эгейсиз ушундай чоң мүмкүнчүлүк берди резервдер чоңойтконго. Алтын баасы чоңойгондо биздин каржылык институттарыбыз кээ бир ошол активдерди валютага айландырышты, доллар сатып алышты, ушундай нерселерди кылышты, алтын менен сделкалар жасашты. Ошентип бизде мультивалюттук мындай кандай резервдер көп, ар кандай валюталардан топтолгон резерв болуп калды да. Бул биздин бүгүнкү ушундай абалыбызды жакшыртып, бекемдетип жатат да, шарттар жакшы азыр. Майдын ортосунда ошо өтүп кеткен айдын, бугу айынын ортосунда 9,8 миллиард долларга жеткен резерв. Азыр болсо, эми резерв эмнеге ушинтип ыйылдайлап кетти десеңер, январда 10 миллиард доллар болуп, анан кайра ошо 9 миллиардка чейин эмнеге түшүп кетти десеңиздер, бул деген дал ошол сырткы карыздарды тейлегенге биздин резервдер кетет. Кээ бир угуучуларым айтып атат, ошол резервдерди алыпчы, сырткы карызды жаап салбайлыбы деп. Андай кылса болот туугандар, ошол жалпы эгерде карызыбыз 9 миллиард доллар болсо, резервибиз 9 миллиард доллар болсо, бири-бирин жаап салсак нөл калмак. Бирок андай нерсе мүмкүн эмес, анткени резервдердин кээ бирлери ошол СДР деген акчанын түрүндө, башка валюталарда. Анан албетте, мисалы үчүн бүт карыздарды бир күндө жаап салыш үчүн бизге 16 миллиард доллар резерв керек болуп калат да. Ошондо биз 8 же 12 же 13 миллиард доллар менен резервди жабабыз, штрафтарын кошо төлөйбүз. Мисалы үчүн биздин президент да ушул боюнча айтып кеткен да, ошол эгерде тез жаап салсак штрафтарын төлөйт турбайбызбы ашыкча, азырынча андай кылгандын кереги жок деп айткан да. Менин пикирим жеке, эгерде 40%дан ашпаса, анда резервди алып карызды жапкандын кереги жок. Дагы өнүгүш керек. Эгерде мисалы үчүн өнүксөк, экономика өзү өссө, инвестиция ачык, түз инвестициялар келе берсе өлкөгө, анда резервдерди бир 14-15 миллиардка чейин чыгарсак, анда сырткы карызды ошол жерге чейин, ошол убакытка чейин сырткы карыз дагы бир аз өсөт. Ички карызды жаппай туруп, сырткы карызды жаап салсак болот да. Сырткы карызды мындай оорусуз жаап салса болот. Андай күндөр да келсе сонун болот. Бирок экономисттердин көбү, ошол Кейнс мектебинин экономисттери айтып атат, эмнеге сага иштеп жаткан акчаны сен берип салышың керек депчи. Бул деген кредиттик дал дейт. Банктык кредитти алганда бизден бирдемке жок, анан алабыз, анан үстөк пайызын төлөйбүз, бирок бирдемке бар болуп калат. Ушинтип ипотека бизди үйлүү кылат да, мисалы үчүн мындай автокредит бизди унаалуу кылат да. Анан ошон үчүн сен унааңда бар, жашап атасың, сонун, анан кредитиңди кийин жап. Ушул маселени чечип ал, унаа үйдү алып ал, анан кредитти жап деп айтышат да Кейнстер. Дал ошондой эле мамлекетке азыр экономиканы жакшы рельске тургузуп ал, элдер байысын, анан ошол байды дегенде ички дүң продукция киши башына $10 миң жеткенде жылына. Ошондо дейт, анда
сырткы карыздарды жап дешет да. Эми Кейнстин мектеби ушундай, классикалык экономикалык мектеби ушундай. Мен болсо либертариандык австриялык мектеби, экономикалык мектебинин өкүлү катары айтмакчымын, эртерээк жапканга жакшы да, эртерээк жапканга жакшы. Анан 20 же 10% чейин ички дүң продукцияга түшүрүш жакшы. Анын эки эле жолу бар, бул деген азыр резервден алып туруп жаап салуу, экинчи экономиканы өстүрүү. Экономика өсүп атат. Демек кичине күтөлү 5-6 жылдан кийин эгерде чын эле ички резервдер 16 миллиард доллар болуп кетсе, карыз ошол бойдон калса 8-9-10 миллиард доллар калса, анда сырткы карыз ошол бир 7-8 миллиард долларга жетсе, анда ошону жапырып жаап салса болот да. Дал ошол эле убакта ошол көптөгөн биздин кредиттик келишимдер да аягына чыга баштайт. Ошол да нерсе бизге жардам берет. Ошентип жалпысынан айтканыбызда карыз өстү, чын 3 миллиард долларга өстү акыркы 5-6 жылдын ичинде. Бирок ал ички карыз болду. Ушинтип чыгып атат маалыматтар. Сырткы карыз өсө элек. Кытайдан карыз өскөн жок. Үстөк пайыздын эсептөөлөрү менен өсүп атат кандайдыр бир деңгээлде, бирок сырткы карызды тейлегенге акча бар. Инвестициялар кирип атат да. Мисалы үчүн 2-3 жыл мурда 1 миллиард доллар инвестиция кирген. Анан акыркы жылдары азыраак кирип атат, бирок кантсе да кирип атат. Кычырап мындай агыраңдап кирип атат, бирок кирип атат да. Анан экономика өсүш ылдамдыгы жакшы. Ошон үчүн жалпысынан эмне дей элем? Мен адис катары айтат элем, жаман эмес көрсөткүчтөр, жакшы, нормалдуу. Нормалдуудан да кичине жакшыраак десем болот да. Эмки эгерде мындай тим эле аябай байып өсүп кетсек, аябай мындай карыздын көлөмү 20%га түшүп кетсе, андан да мыкты деп айтам да. Ага чейин дагы иштейт окшойбуз, күнү түнү талыкпай. Ошол карыздарды да жапканга чоң аракеттер жасап. Ушундай туугандар, сиздер кандай ойлойсуздар? Силерде башкача пикирби? Хайп блогерлерге таянасыңарбы, айтасыңарбы ушундай? Ой, жок, мындай карасак мамлекеттик карыз жаман, өсүп атат, өсүп кетти, билбейм эчтеке жаман болуп атат деп айтасыңарбы? Же мен айтканга ынанасыңарбы, айтасыңарбы? Чын эле биз деген кандайдыр бир ыгын тап кетип баратыптырбыз. Мындан да мыкты нерсе боло алат, бирок мындан да мыкты нерсени жасаганга 3 эсе өлөрчө иштеп, трилче экономиканы куруп, мындай иш аракеттерди жасашыбыз керек экен. Ошол комментарийиңерди күтөм. Экономика боюнча видеолор азыраак просмотр алып калчу эле, элге кызыктуу эмес да, бирок мамлекеттик карыз баарын кызыктырат эле. Ошо пикириңерди жазгыла. Сиздер менен Искендер Шашиев болду, экономист, саясаттануучу, жана ошо бизнес пландоо боюнча адис. Бизнес план керек болсо, видео сүрөттөмөсүндө телефон, WhatsApp бар, ошол жерден жазгыла, жазышалы, сүйлөшөлү. Сонун кылып бизнес план жазып беребиз. Кредит алганга, инвестиция алганга, башка дагы максаттарга, мисалы үчүн өзүңүздөргө ушундай жол картасын тартканга да. Анда эмесе ушу менен бүтүрөлү роликти, эмки видеолордон көрүшкөнчө.